Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Мен кереметтүү ушундай Ак Суу районуна караштуу Бозу Чок деген айылман. Урматтуу мекендештер, жакшысыздарбы ышыгып? Теңиз бөлтүргөн бир аз интернетти жакшы үйрөнүп алды окшойт. Мындай хайп деген ага да жагат окшойт да, тиги Бауыржан, Сауыржан, ак балалардан мындай айырмасы жок болуп баратат да. Мага да жооп кылып коюптур эме депчи. Ушундай фабриканын баласын атайын бийлик жалдап мени жамандагыла деп 50.000 сомдон төлөп берип атыптыр. Аны мен билем кимдер экенин. Анан албетте мени жамандай бергиле, каалашыңарча сүйлөй бергиле деп айтыптырсыз да, урматтуу Теңир мырза. Фабрикадан ошол иштеген бала да мени тегиндей мындай депчи, мен жөнүндө сөз кылып кетиптирсиз да. Анда мен да сизге жооп берип коеюн, урматтуу Теңиз мырза. Мен Москвада 12 жыл мигрант болуп иштегем. Туура силер окшош кыйын болуп окуп кеткен жокмун. Силер окшош Европаларда жүргөн жокмун. Зыяным да тийгизген жокмун. Колуман келишинче аракетимди кылып, ушул күнгө чейин өзүм арабамда өзүм сүрөп өтөм. Анда сөз башынан болсун, сиз тастыктабай туруп, сиз деле оозум бар деп көрүнгөн нерсени сүйлөп атасыз. Бийлик деп атасыз да. Мени жамандасын деп 50.000 сомдон акча төлөп атат депчи. Ар бир блогерлерге, анан тиге буга. Анын ичинде мени да кытча өткөн турбайсыңарбы, тиги фабрикада иштеген баланы да сүйлөтүп атат депчи, типачы. Анда мен эмне болуп кумтөргө кирип, өзүм жөнүндө сизге сөз кылып берейин. Сиз антип элди будара иштетпегиле, тиги 50.000 сомдон төлөп атат деп. Мына мени көптөн бери билген инсандардын көбү билет. 50.000 сом эмес, 50 тыйын алган эмесмин. Ошол себептен мен камалбай, жүзүм жарык, ар кимди өзүмдүн оюмду ачык айтып, бирөөнү жакшы, бирөөнү жаман дебей эле жүрөм да. Мен өзүм Ак Суу районуна караштуу Бозу Чок айылынан болом. Үй бүлөлүмүн, 3 баланын атасымын. Москва шаарында ошол 2008-2009 службамды бүтүп эле Москва шаарында 12 жыл мигрант болдум. Болгон кыйынчылыктын баарын көрдүм ал жерде жүрүп. Ал ошол эле сиз азырсын деп атпайсызбы? Мен ал кезде Кыргызстанга бир туалет салынып калса экен деп мечтайт этчим ошол кезде. Ал кезде бизде бийлик бутагында тургандар ичип жеп, водительдери башкарган заман болчу. Ошондо чыгып эмнеге айткан эмессиз, өз пикирлериңизди билбейм го. Анан да эфирлериңизде чыгып, как патриот своей страны дейсиз го, жөн эле нерв тыгаш айтыпчы. Нес патриот дей, азыр силер элге мындай эмеңиз түшүп, мындай шалпыйып, элге кайрылып, элдин үнүн угуп калдыңар азыр. Мындай суроо берсе жооп берейинчи депчи. Азыр эми аны айтып тастыктап берем. Ошентип 12 жыл Москва шаарында жүрдүк мигрант болуп. Ар кандай жашоо турмушту көрдүк. Ошондой туугандар. Анан Кыргызстанга келдик. Кыргызстандан кырсыктап калып 1,5 жыл реабилитация болдук. Кудайга шүгүр, азыр жакшы, баарынан ыйык ден соолук дегендей, ден соолугубузду чыңдап жүрөбүз. Анан ошол 2021 жылы мен Кыргызстанга келгенде ошол силердин жанагы чуу болуп аткан жанагы площадьтын жанындагы офисиңерге баргам. Элдер эле кире береби кумтөргө, мен да кирейин деп аракетим кылып. Канча жолу сиздин атыңызга кат жаздым, Теңиз мырза. Канча жолу. Келет бир жаш бала бирдемесин деп ошол 5-этаждан кабыл алат. Келинчегим менен барам, ошончо акча көрөт. Мени эч ким кабыл албайт. Ошентип почти эмне деген күн бардым силерге. Сиздин атыңызга эле мен жазчу элем. Кабыл алсын мени, кабыл алсын мени, кабыл алсын мени депчи. Мага окшогон канча жаран очередте турат эле ошакта. Кабыл алсын депчи. Сиз бизди кабыл алмак түгүл, биздин үнүбүздү укмак түгүл. Ошол жана фабрикадан кылган кылыгыңызчы. Охранаңыз бар экен жаныңызда. Анан карапайым ошакта бар сесте иштеген эжекелер сизге бир
ой пикирин айтып бир сизди чоң нерсе эле баягы арыз менен айтып алайын деп ойлосо керек да. Жаныңызга барганда жолотпо мени, эмне мындайларды мага жолотуп атасың дегениңиз калппы. Сиз ушундай текебер болуп кеткенсиз да, көзүңүздү май басып кеткен да. Түштөн кийин анан түлкүлөрдү өлтүрүк эмес, түлкүлөрдү болуп чыгып алып анан мен мынткем, анан мен тигинткем дебеңизчи. Сиз деген бир туугандарыңызга жакшылык кылбаган адамсыз, айлыга мындай бир чырпык башын сындырбаган адамсыз. Бир туугандарыңызга жакшылык кылбаган адамсыз. Анан кайдан жүрүп азыр сиз эле аябай патриот болуп анан канадистердин инженеримин, анан мындаймын, тигиндеймин, анан как патриот своей страны деп алып бүгүн чыгып алып анан калп айтып атат, анан мынтип атат деп. Ажоозду дебатка чакырып атса эмне, ажооздун сизден башка кылар иши жокпу эмне тиги дебатка чыкчудай. Силер окшош бош эмес алар тиги далай акчаны тайраңда урдап кетип анан Кыргызстанда жүрүп эчтеке кыла албай коюп анан чет мамлекетке чыгып алып тияка чыгып алып анан мекен мындай, анан мекен тигиндей, анан биз мындай болуп атат деп. Энең урбайындар, көзүңөрдү май баскан энең урбайындар. Жаман көрбөгүлө, мен уже акыркы күндөрү нервим кашайып баратат да. 30 жылдык тарыхыбызда бизди тентитип ийген энең урбайын. Таякта ичип жеп чоңдордун баары жутуп энең итке минип калганбыз биздин мамлекеттен. Эми мына оңолуп, түзөлүп, Кудайга шүгүр, завод, фабрикалар салынып, тетинде стадиондор салынып, военный техникаларыбыз оңолуп, эмне деген тиги пожарныйларыбыздан бери оңолуп, эми зыңкыйып баары мощный болуп келатканда анан туруп алып туруп, чет жактан чыгып алып туруп, самат кандек жанагы сыргак крыса, эмиси бөлтүрүк түлкү чыгып алыптыр, эми туруп алып сындап атышат. Мынтип, анан биз мынткенбиз деп. Анан туруп алып туруп $6000 кресло алдым дейт. $6000 кылдык эмне ал кресло? Сүйлөгөн кресло ал, Көтүм тайгаланып кетет, боюм кичинекей деп. Энең турайын десе. Нервти кашайтпагылачы, чыгып алып, күндө чыгып алып анан мынча миллион, анан мынча триллион, анан мындай тигиндей деп турчу. Силер окшош кыйын болуп тиги англисче сүйлөгөндү бийиш керек, анан орусча сүйлөгөндү оңураак бийиш керек деп коет. Бизге ошол англисчени биз сүйлөгөнгө зарыл эмеспиз. Орусчаны биз кыйын сүйлөгөнгө эмеспиз. Ошо орустар бизден үйрөнсүн ошол. Кыргызчаны ошолор үйрөнсүн. Тигине жүрөт, японецтер деле кыргызча үйрөнүп алды. Башка чет мамлекетти мактайсыңар, бирөөң Францияны мактап атасың, бирөөң Канаданы мактап атасың, бирөөң Американы мактайсыңар. Кыргызстан жакпайса жоголбойсуңарбы, теңиз бөлтүрүк мырза? Ошол колуңузда бийлик, байлык бардыгы турган кезде текебер болуп, көзүңөрдү май басып, ошол кезде кыйратпаган, жыргатпаган эми туруп бүт бардык казактын баарын кетирип алуу, эми туруп алып тияка чыгып алып актанып, анан бийлик жаман, анан бийлик мынткен тат, бийлик тигкен тат. Колуңордага турган учурда жардам бере албагандан кийин түштөн кийин не кыласыңар дейм да, мондай чыгып алып, анан тигиле, анан бул эле депчи. Теңиз бөлтүрүк мырза, сен жана сиз жүрүп мактап аткан Европаңыздын моочу талы мына могу биздин мекенибиздинчи. Ушуга зарыбайт, биздин мекенибизчи, Кудайым берген бизге, карагылачы мына. Мына могу айылдан эле өтүп баратсаңар, мына буудай. Мына карагылачы, тоо, таш, мына буудай. Не деген пойлаларыбыз бар, не деген шумдук жерлерибиз бар, тоо таштарыбыз бар. Эмне эле жатып алып, чет мамлекетке жатып алып, ошол Европаны мактайсыңар, Европанын менталитетин бизге туура келбейт, дал келбейт, теңиз мырза. Бала кезиңизден бери чет жакта жүрүп алып, анан ошактын менталитетин сиңирип алгансыз да сизчи. Биздин ата бабабыз деген көчмөндөр болгон да. Эми үйрөнүп келатат да мындай ар жак бер жактарга. Бизде деген кыйынчылык учурда колдоо деген бар. Биздин эл ынтымактуу эл. Анан туруп алып эле азыр иштеп аткан президентибизге бут жалып көрүнгөнүмчү. Ар кимиси бут жалып атат, нервти кашайтып бүтүштү. Тиги ким эле жана Самат Кушбегин историясын уксаңыз, өз энесин бир жакшылык кыла албаган, баарын сатып кеткен, анысы чыгып алып океандан жамандап атат. Экинчиси ким берки? Ким эле жана сыргак крыса. Ишенимге батып алып, ой жыргатам, кыйратам деп көрсө, аны деле $350,000 элдин баарын уктатып сыздатып кетип,
эми жүрөт ошо Кытайларды алдап кеткен эме. Кытайлар бизди басты, мынтти, тиңтти, анан тиңтип атабыз, мынтип атабыз. Эми бул Бөлтүрүк байке чыкты туруп. Мени жаманда деп 50 000 сомдон акча бөлүнүп атыптыр. Бийлик ушундай кылып бөлүп атат. Тигине фабрикасына чыгып алып бирөөсү сүйлөтүп атат депчи. Кумтөр боюнчачы. Кумтөр боюнча просто көп нерсени айта албайм да мен, анткени кол койгом. Аяк эми жабык акционерлик эме да болгондуктан мен мындай көп информация айта албайм. Кудайга шүгүр, кыскача айта алам. Кыйын мына азыр мына үйрөнүп, мына өз алдынча иштетип, мына акырындык менен кыйын металлургтар бар, кыйын маршейдерлер бар, кыйын взрывниктер бар. Бүт водительдердин баары биздин кыргыздар, бүт өзүбүздөн баары тең акырындык менен аракет кылып жылдырып ошо Кыргызстандын эмне деген экономикасын, пенсия пособияларга салымын кошуп, жанагындай канча деген акчалар түшүп атса, ошо Кумтөрдөн чыгып атат да. Ошол жакта мисалы 3600 жерде жайгашып уктаган болсок, 4100 иштегендер бар, 4500 иштегендер бар. Ошол жактагы иштеп аткан ар бир мекендештерибизге ден соолук берсин Кудайымчы. Ден соолуктары, өмүрлөрү узун болсун. Анан жанагы окшогон чоңдор канча $1000 креслого отуруп аткандай элестеткиле, зарплатасы эле канча $1000 деп аткан анчы. Канча $1000 экен. Анын бир айлык зарплатасы менен мен мисалы бир 10 жыл жашап алам го дейм, мындай айткандачы. Эми чыгып алып мекендештер баары даяр болгон ашка сынчы көп дегендей чыгып алып тетиги ким дегендерчи, Бөлтүрүк, Сөлтүрүк, жанагындай Кушбек, анан кече Аскат Жетигени чыкты. Эми ага таланттуу экен, болду деп борору анда чыгарып атсам, алда туруп алып күнөөм жок дейт да. Мен деген рыжий Марат деп койгонум үчүн мени деген тети Карагаттын гостиницасы рыжий деп койгонум үчүн мени сотко берип бейбаштык беренеси менен күнөөлүү деп таптырткан. Билейген өлкө башчыны сөккөн күнөөм жок деп атат. Анда мен вообще эле күнөөм жок болчу экен, анда мен жөн эле жерден эле айып пул төлөгөм мисалчы. Ошол мекендештер булар биригишти, бул жанагы Атамбаев, Матамбаев, алардын жана командалары баары куда сөөк, тууган урук боло алышты булар. Азыркы президентибизди мына шайлоого жакын элди нааразы кылуу максатында ар кандай жолго ортот. Меним айтып атыптыр, мени да кошуп коюптур арасында тиги. Жаным кашайып кетти. Аллах күбө, 50 000 сомдон төлөйт деп коюптур мени дагычы. Мына билесиздер мекендештер, мына мен канча жылдан бери чыгып эле жүрөм. Мен мынтип жасасам болот эле, мен деле тигилерден укмуш жасайм, мисалы видеолорду монтаждап эме кылган жагынан укмуш жасамакмын да. Жок, мен канча жылдан бери мына мен чыгып жүрөм мекендештер, мына колуман келишинче элге болгон бир аз да болсо да жардам берип жүрөм. Бирок мен монтаждабай прямой эфир менен постоянно чыгып, прямой эфир менен өз кызыкчылыгым үчүн губернаторлорго же министрлерге кирген эмесмин мен. Өз кызыкчылыгым үчүн мындай бирөөнө бир деме деп жалдырап барган эмесмин. Болгон чындык менен жүрөм, элдин көйгөйү деп жүрчүмүн. Анан эле ушул Бөлтүрүк, Сөлтүрүктөрдүн баары таскан чыгарып биттен эң булардын баары. Айтпаса адам жанын кашайтчы. Эртең дагы айтып чыгышат да, не цивилизованный, анан тигиндей, анан мындай депчи. Алар окшош кыйын интеллигент болбой эле койдун да. Бир кыргыз элине бир кымындай да бир жакшылыгы жок, анан түштөн кийин башына иш келгенде жөн эле Алла деп да сүйлөп калышыптыр, чиркиндер жөн эле. Эң мени задевать эткени патриот своей родины дейт го, жөн элечи. Өзүнчү жөн эле аябай патриот сезип алыптыр жөн эле. Күн сайын эле мен мынтип, анан мен тигинтип, анан мен болбосом ал албайт болчу, анан документтери туура эмес анан деп. Илгери кайда жүрдү эле ошо Бөлтүрүк байке, аякта элең, илгери айтчы, аякта элең, ой, канадистердин жан башына кирип эле жашабадыңбы, чиркин, чиркин. Мен анча-мынча бир туугандарыңды билем да, байке, билин. Ошол себеп мен айтып атам, бир жакшылыгың жок бир туугандарың, анан кыргыз элине эмне жакшылык кылып кылмак элең депчи, мындан арычы. Европада жаткан мекендештер кой аксагы менен жүздөчү элем да. Бирок тетиги эменин океандын ар жагына чыгып алып, айтчу сөздөрүңөр болсо могу Кыргызстандан айтып, анан беженство, анан убежище дебей эле
тиги мындай мекениңерди жамандап эле бир жактарга кеттиңер келсе жөн кеткиле біріншіден. Экинчиден Теңиз мырза, сиздин өзүңүз айтып атасыз, менин канадский паспортум бар, любой 126 дейсизби, 156 өлкөгө мен кетип кала алам дейсиңер. Кыргызстан жакпай атабы, ишиңиз болбосун да жоголуңуз ошондон ары, келбей эле койгула. Бияка силерсиз деле буюрса оңолобуз. Мындан 5 жыл мурун кандай элек мекендештер, 5 жыл мурун кандай элек? Айткылачы мына. Мына мен Москва шаарында жүргөндө биздин посольстводо иштегендер, посольстводо иштегендер тажиктерге, эмелерге паспорт сатат эле. Каза болуп калган жарандарыбыз эмне деген эле ошолордон акча жегендер бар болчу. Керсе посольствого жардам сурап барсаң, эсиңиздерде болсо мен Москвадан чагылдырчумун ал видеолорду да. Керсечи бар тең, анан мына урматтуу президентибиз президент болуп биринчи иш сапары менен Москвага келгенде ошондо жолугушууга барганда айткан, мындан кийин каза болуп калган жарандарыбызга 70-76 миңден беле акча бөлүнөт, ошончо сумма кетет экен. Сопровождениясы менен чогуу мамлекеттин эсебинен алынып келинет деп, эң биринчиси эле ошол болду. Мына право паспорттар менен жоготуп ийсек, бирдеме кылып алсак Кыргызстанга келип анан кетчүбүз. Ошону Россиядан алмай кылып койду. Посольстволорду зыңкыйтты. Болбосочу, Өзбекстандын эли бизден канча миллионго көп. Ошолордун эшигинин алдында бир да очередь турчу эмес, биздин кыргыздардын посольствонун эшигинин алдына барсаң 300 киши бала менен ишет. Тигилерин абейт деп кетип калчу да. Ошондой учурларды көрдүк го. Мына военныйларыбызды ошол кездеги жолдорубуз, эчтекебиз жок эмес беле. Азына бүт жаңыланып келетсе да элге жакпай баштады да, ошо тигиндей анан мындай экен, анан өлгөн табыз, анан бизди мынтып атат, анан садыр калп айтып атат, анан эмне эле алдап атат депчи. Мурункудагыдай өнүкпөй, өспөй койсок мейли эле дейт элем да. Мейли демекмин да. Кудайга шүгүр, акырындык менен жылып атабыз, акырындык менен баарын тең өзүбүздүкү кылганга аракет кылып атабыз. Чыгып эле анан түштөн кийин мондай акылдуулар уже курат да. Теңиз мырза, биринчи жана сизге акыркы жолу айтып коеюн. Сиз Кумтөрдө иштеп турган учуруңузда кыйрат албаган, жыргат албаган, эми түштөн кийин актанып баягы ууру тойгончо жеп дейт, жарылганча жеп анан өлгөнчө карганат болбой, эркек болсоңуз жанагы келинчегиңизди видеого тарттырып коюп эле, мындай чет мамлекетиңизди мактап, ошо НПОго кошулуп алыңыз, жандан көрө ошолор менен жүрө бериңиз. Кыргызстан менен ишиңиз болбосун. Берки Самат Кушбек, жанагы Кандек, ага кличка коюп койгом, Кандек. Берки Сыргака крыса деп койгом. Эми сизге түлкү деп койдум. Сотко берсеңер бере бергиле. Каматсаңар каматып салам, баары бир. Ошол үчөң андан көрө Европага жатып алып шерин ойногула. Шыгыл Кыргызстан менен ишиңер болбосун, ошол жакта бизнесиңерди улантып, андан ошакта аман жүргүлө. Ошол мекендештер күн өткөн сайын улам бир нааразычылыктар пайда болуп, мага фейк командасы билейин эмне деген сөздөр жазып атат. Анан мен личкама дагы толуктура окубайм да, мен мессенджердичи. Эмне деген сөздөр, мен энеме асылып жазып атышат. Ага мен көнүп деле калгам, бирок кээде ушундай нерв кашайып кеткен да учурлар болуп кетип атат да. Булар күн өткөн сайын көбөйүп, элди нааразы кылуу максатында. Анан могу кымбатчылыкты азыр бензинди эме кыла башташты. Аны түшүндүрмө жүрүп эле атат, өзүбүздө нефти жок, бирок буюрса болот деп. Кытайлар боюнча эмени бүтүрүштү, эми башкага өтүп, уламдан улам жаманчылык издеп атат мекендештер. Кыргызстан канча деген өлкө бар, желеги жок же герби жок тентигендерчи. Бизде баары бар, Кудайга шүгүр, ушундай кереметтүү жерлерибиз бар. Анан эле ушуга окшогон оюн да бул дагычы. Шу оюндагыларга ишенбей, андан көрөк ушул тарыхыбызда 100 жылган бир устаз чубак бар эле, 100 жылда бир жаралган. Анан 100 жылда бир жаралган ушундай бизге бир президент келди. Ошону колдоп, коштоп, күч кубат берип, ыраазычылык айтып, мындай колдоп алалы мекендештер. Биздин ажообузду Аллах Таала өзү колдойт негизичи. Биз дагы дем күч берип туралы, күн сайын эле жаманданан тиги пул дедирте бербей. МПО, СМПОго баш көтөртпөй. Ошол тугандар, баарыңарга салам, Рыскүлжай, салам баарыңарга. Ошол менен бүгүн жумуштан жаңы эле түшүп, ичине адаптацияланып, анан отуруп, негизи чыкпашым керек эле да, негизи ага жооп бербейин десең, жанагынтип 50 000 сомдон алат деп, билин чыгып атса чыдабай кетпедимби, нерв кашайыпчы жана Бөлтүрк мырзагачы.
мен акча албаганым үчүн, бирөөнү акча үчүн же машина үчүн же телефон үчүн мактап сактабаганым үчүн ушул күнгө чейин камалбай жүзүм жарык, кимдин кемчилиги болсо бетин айтып келем. Ошол туугандар, салам барыңарга.